Менен өкмөттүн азыркы курагыдагы, курамыдагы купулма толгон жок. Түшүмүн билбеймин, түзүмүнө түз эмесмин да. Энергетика министрлигине эмне үчүн алып келбей атасыңар? Энергетикада мына азыр камалы берип түрмө толоюн деп калды. Тестте авария болду. Илгери энергетика министрлигине 23 миллион сом кетчи. Азыр энергия холдинг түстүңөр 75 миллион сом, 43 киши отурат. Сиздин оюңуз канча ушул боюнча? Энергетика министрин кайта калыбына келтирүү боюнча. Эпте биздики энергетика министри бар, Кыргызстанда жок. Кандай бул? Мынакей азыр Улан Дулатовичти мурунку иштеген боюнча азыр курамга кошуп алып келип атканыбыз. Биз аны азыр анализдеп чыгалык ичин. Эмне үчүн тиги жер кен байлыктар боюнча кошулган, кандай иш жүрдү, кандай бизге пайдасы тийди, энергетика боюнча кандай иш жүрдү, канча адис иштейт, ошолордун күчү жетеби бизде ушул энергетикалык саясатты жүргүзгөндө. Мына ушунун баарын талдап туруп, анан кийин сиздерге мен сунуш берейин деп атам. Себеби дегенде азыр бул кишини чогуу эле келип биздин составда иштейин деп атканым, азыр мен бул кишини сезе элекмин да, кандай министрликте кандай орду бар, министрликте эмне иш кылып атат. Мына ошондон кийин жыйынтык чыгара алды деп атабыз. Жаңы өкмөттүн курамында эски кадрлар жүрөт да, кылмышка шектүү адам баратат. Буга кандай карайсыз? 3 кылмыш иши козголгон киши Шаршембиевди кайта баратасыңар. Эми бул боюнча мындай ушак айың сөздөр бар. Азыр өзү айтып берсин эмне болгонун. Мен ага ишенбейм, себеби дегенде биз мурунку мен иштеген өкмөттө турганда эң чоң жумушту аткарган ушул киши. Коммуникация тармагында мына өзүңүз комиссия менен да барып телеком тармагын текшердиңиздер. Ошол жерде эң көп коррупциялык механизмдер дагы эле бар. Мына ошол киши ошол баарын айтам, ачык айтам деп атып, анан башка каршылаштар менен арыз жаздырышып, ошондой бир иштер болгон да. Азыр эми өзү айтып берсин эмне болгонун. Жогорку кеңештин токтому бар, премьер-министрге тапшырылган рассмотреть соответствие деген. Артыңыздагы саламаттык сактоо министрине убагында кылмышка шектүү болуп, УКМК иш козгон кишини сиз 6 ай мүмкүнчүлүк берейин, анан кетирем дейт. Бул сиздин айлаңызды кетирет да. Фармация деген бүгүн фармацевтский мафия болуп калганда. Врач эмес экен, дарыгер эмес экен, ага эмне ишеним артып атасыз? Рыскел Ишинович, бул жерде мындай да, бизде бир түшүнүк бар. Саламаттык сактоо тармагын доктор же болсо врач башкарыш керек дегенчи. Мен ага кошулбайм да, себеби дегенде врачтын өзүнүн билими, иштеген кызматы чоң системаны менеджер катары башкарууга чанда киши гана ошого барат да. А биз ошол системаны түшүнгөн, ошондон бир түшүнүгү бар, жакшы билими бар кишилерди алып келсек, мен ойлойм ошондон көбүрөөк бизге пайда болот деп. Муну азыр карап туруңуздар. Көп бизнесмендер бар, жакшы менчик больницаларды ачып атат го. Анын кесибин сурасаңыз, кээ бири технолог, кээ бири экономист, кээ бири финансист. А сөзсүз эле врач болуп, ошол жерде бир эффективдүү экономиканы коюш керек эмес. Анан азыр эми бул Космос Царевичке биз ишеним артып атабыз, себеби дегенде фармация тарабында көп өзгөртүүлөрдү, азыркы болуп жаткан өзгөрүүлөрдүн баарына өзү демилгечи болуп кошулуп жүргөн киши, ошон үчүн ишенич артып атабыз. Анан биз да талап коюп атабыз, эгерде кыска мөөнөттө бир силерге мына комиссияңар иштеди, аны билдик. Жогорку кеңештин купулуна толбогон мындай өзгөрүүлөрдү сезбеген болсок, анда коштошуу мен ойлойм кыйынчылыкка турбайт. Батыр Алиевич ушинтип келгенде да айтканбызда, кийин кетире албай кыйналып өздөрү кетип калышпады, Сариев баш болуп. Андан кийинки өкмөттөрдө. Мен ойлойм, ал жетекчилер кандай карайт, ошого жараша болот. Мен мисалы үчүн иштебеген министр менен иштейм деген оюмда да жок. Иштебеген министр кетиш керек. Каржы полициясынын канчалык кереги бар? Биз ушу ички иштер министри менен прокуратурага берсек болбойбу алардын функциясын? Эң коррупциялык орган бүгүнкү күндө жанагы экономикага каршы күрөшкөн Финпол да. Аны карайлык. Аны карайлык, азыр айта албайм.